Жамбылдагы эл аралык илимий практикалык конференция алгач көргөзмө менен башталды. Анда кыргыз жаңактарынын түрлөрү, мисте бадамдардын өзгөчөлүктөрү айтылып, конокторго маалымат кагаздары таратылды. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинде климаттын шарттарында экосистемалардын, альтернативдик энергия булактарынын өз ара аракеттешүүсүнүн актуалдуу көйгөйлөрү аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Климаттын өзгөрүшү менен бул бир эле Кыргызстандын проблемасы эмес, климаттын өзгөрүшү бул бүткүл дүйнөлүк проблема болуп турганын баарыбыз билебиз. Дүйнөлүк статистикага алганда дүйнө жүзү боюнча 2 градуска жылып аткан болсо, а Борбор Азияда 4 градуска жылып атат. Бул деген аябай чоң проблемаларга алып келүүчү акыбал болуп турат. Ошондуктан ушул конференция бүгүн ошол маселелерди карайт. Акыркы кездери климаттын өзгөрүүсү күч алды. Мындан улам Жамууга Азия жана Орто Азиянын окумуштуулары чогулуп илимий баяндамаларды жасады. Анда Кыргызстандагы токой чарбалар, электр энергиясы, суунун жетишсиздиги жана тоолуу аймактарга басым жасалган. Негизинен экология боюнча маселе көтөрүп атабыз. Андан сырткары ошо баягы энергетика тармагы да бар. Бизде ошо энергетика тармагында да азына суу азайып атат, энергетикада проблема болуп атат. Ушул көйгөйлөрдөн бир козгогонго аракет кылып атабыз. Ушуну негизги максат ушунда койгонбуз. Андан сырткары бизде баягы Түштүк Кыргызстанда жаңгак токою, реликтүү дейбиз, кайталангыс башка жерден эң көп аянтка ээ болгон табигый токойубуз бар. Ошо токойлордун дагы бүгүнкү күндөгү санитардык абалын, алардын жана азайып кетип атат түрдүүлүгү, ошолордун түрдүүлүгүн сактап, колубуздан келсе түрдүүлүгүн кайра көбөйтүп, жанында кызыл китепке кирген, жок болуп бара жаткан дарактардын бадалдарын түрлөрүн кайра калыбына келтирүү боюнча максат койгонбуз. Чет өлкөдөн келген окумуштуулар алгач өз өлкөсүндөгү климаттык абал жөнүндө токтолуп, болуп жаткан көйгөйлөрдү биргеликте чечүү жолдорун изилдөөнү көздөшкөн. Климат сейчас в последнее время все замечаем, что погода становится у нас все жарче, продолжительные жаркие дни. Все это вызывает у нас очень такие катастрофические явления, как лесной пожар. Лесной пожар, он сам по себе не возникает из ниоткуда. Чаще всего он приходит у нас с полей, со степей, с открытых мест, там, где идут паловые. Идут у нас грозовые, то есть при разрядке грозы, молнии загорается, то есть тоже природного характера. Но считается, что 90% всех этих лесных пожаров у нас происходит по вине все-таки человека. Арстанбек Кулуев Бишкек шаарындагы Токой институтунда эмгектенет. Бул күнкү илимий конференцияга атайын баяндама жасоого келген. Анткени эл аралык окумуштуулар келгенде көйгөйлөрдүн себебин табуу оңойго турат. Мындан улам конференция пайдалуу болгонун жана Токой чарбасынын өзгөчөлүгүнө токтолду. Азыр бул конференцияга келгенге мен дагы абдан өзүм кызыгып, жана өзүмдүн статьяларым менен жана ошол өзүм жазган жана коллегалар менен чогуу дагы ошондой эле бирге башка кошуну мамлекеттик коллегаларыбыз менен бирге ушул конференцияга келип жумуш аткарып атабыз. Биз жана жашыл мурас деген жана ошондой программалар менен токой чарбаларыбыз алектенип иштеп жатат. Кыргызстанда климаттын өзгөрүүсү боюнча түрдүү лабораториялар иш алып барат. Изилдөөчүлөрдүн аракети менен айрым көйгөйлөрдүн алдын алганы да конференцияда маалым болду. Ал эми лабораториялар негизинен Кытай менен тыгыз иштешип келет. Көп колубуз жетпей жаткан иштер жасасак болот. Айрыкча ошол биздин суу булактарыбыз канча өзгөрүп атат, тиги ледниктер канчалык өзгөрүп атат, ошонун баарын бир жакшылап лабораторияда отуруп өзүбүздүн спутнигибиз болбогону менен ошо Кытайдан алып, Франциянын спутнигин алып, ошону изилдегенге жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Климаттын шарттарында экосистемалардын, альтернативдик энергия булактарынын өз ара аракеттешүүсүнүн актуалдуу көйгөйлөрү аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференциянын соңунда окумуштуулар альтернативдик энергия булактары жана жашыл энергия экономика, Кыргыз Республикасынын жаңгак мөмө токойлору, экологиялык жана экономикалык жактан натыйжалуу варианттар, чакан гэстерди куруу жөнүндө деген темаларда секциялык сабактарды өтүштү.